семинарға қош келіпсіздер. Особенно алысқы жерден, қанша мин километр алысқы жерден келгендерге чоң тазим, терең ыраазычылык. Давайте в первую очередь өзүбүзгө кол чабайлы ушул жерде отурганыбызга. Ушул видеону көрүп мен көптүндан кеттим. Неужели ушул мен? Неужели ушул биздин жашообуз деп ыйлагым келип кетти. Мен өзгөндүк кыз боломун. Жолдошум экөөбүз классташпыз. 97-жылдары биз мигрант болуп, көпчүлүктүн катарында жакшы жашоо издеп Россияга кеткенбиз. Соода кылдык, башка кылдык, стройкада иштеди, продавец болуп көрдүм, магазин ачып көрдүк, автомойка ачып көрдүк, шаурма ачып көрдүк. Койчу эмне гана кылып көрбөдүк жашообузду оңдош үчүн. Мен ойлойм, биздин элдин бардыгы эле көпчүлүгү эле ошентип жүрөт. Үй алайлы деп биз Кыргызстандан балдарыбызды 2 жаш маалында апама таштап, үй алайлы деп кеткенбиз. Көп жыл арадан өттү, көп жыл өттү. Только Фореверге келгенде ушул 5 жылдын ичинде биз 5 квартира алдык. 20 жыл ала алганды Фореверден алдык. Ошого мен Аллахыма чексиз шүгүр дейм, биз кыйын алганыбызга шүгүр дейм. Эгерде мен кыйын алганымда, эгерде биз жашообузда кыйынчылыктар болбогондо, возможно, сетевой маркетингди мындай серьезный бизнес катары көрбөйт элек. Тоготпой койсом керек эле. Башта мен сетевой маркетингди кандай кабыл алат элем? Лохотрон, неудачниктер иштейт, пирамида деп да ойлойт элем. Ошонун бардыгы эмне себептен айтат элем? Билимим жоктугунан айтат элем. Потому что бизде жогорку окууда деле, мектепте деле, же биздин ата-энебиз деле сетевой маркетингди вообще билген эмес. Биз үчүн бул жаңылык болуп келген. Туурабы 90-жылдары сетевой маркетинг жаңылык болуп Америкадан келген. Ошонун арасында лохотрондор да кошо кирген. Бардык адамдар билими жоктугунан ар түрлүү сетевой компанияга кирип адашкандар аябай көп. Ошон үчүн биздин кыргызстандык элдер көпчүлүгү сетевой маркетинг десе эле эмне деп ойлойт? Пирамида, лохотрон, алдамчылар, дагы башка бирдеке деп айтат. Серьезный бизнес катары көрбөйт биздин элдер. Ушул сетевой маркетингге келиш үчүн кантип мен келип калдым. Биринчиден, мага апам көп айтчу, сетевой маркетингди иштечи. Жашооң ошол жактан оңолот. Жомоктогудай жашайт элең депчи. Мага ошол нерсе жакты. Жомоктогудай жашагым келчү. Аябай көп кыялдамчумун. Жөнөкөй эл катары жашагым келбейт эле. Мен башкача, сонун жашагым келчү. Мен ойлойм, көпчүлүк ошентип ойлойт. Туурабы? Саякаттарга бары, акча жөнүндө ойлобой, уктап атсам деле акча түшө берсе, отурсам деле акча түшө берсе, начальнигим жок болсо, сонун светский жашоодо жашасам деп ойлойт элем, бирок тилекке каршы ондой жумуш жок болчу. И бир китепти окуп калдым. Роберт Кийосакинин китебин окуп калдым. Богатый папа, бедный папа. Кыргызчасы деле бар. Азыр Кудайга шүгүр, Кыргызстанда бүт кыргыз тилге которулган китептер көбөйүп калыптыр. Мен көрүп алып кубандым. Потому что бизде көпчүлүк адамдар мектепти бүткөн барабар, университетти бүткөн барабар вообще китеп окубай койгонбуз. Туурабы? Же окуйсуңарбы күнүгө? Окубайбыз. Окусак дагы, возможно, романдарды окуйбуз же бриллиант жыланды окуйбуз да. То есть билим бактылуу болуш үчүн, бай болуш үчүн, свободный болуш үчүн билим керек экен. Ошол китепти окуп калганда мен түшүнгөнмүн. Сетевой маркетинг 21-кылымдын бизнеси деп. Барган сайын бай менен кедейдин айырмасы аябай чоң болот. Барган сайын акча табыш кыйын болот экен, потому что электронный заман келет экен. Барып базарлар жок болот, магазиндер жок болот деп ошол китептен окугам. Мен ол кезде базарда отурчумун. Ошентип айтканда менин коллегаларым базарда отургандар күлчү. Кантип эле базар жок болсун, базар жок болбойт эч качан деп. Россияда көптөгөн базарлар жабылды. Адамдар өздөрү эле банкрот болуп жабышты. Потому что крупныйлар калды. Бүт бардыгы азыр онлайн заказ кылып, прямо завод, фабрикадан, Кытайдан, башка жактан прямой заказ кылып калышты. Көптөгөн магазиндер жабылат экен, потому что гипермаркет, супермаркеттер ачылат экен уктум. Барып бүт робот болот экен деп укканда, мен үчүн бул жөн кандай болот экен, робот кандай болот экен деп таң калгам. Ишенесиздерби, бизде Россияда кассирлер уже азайып атат. Кассирлерди алып атат. Биз супермаркетке кирип, продуктын алабыз, мынтип өзүбүз төлөйбүз. Терминалдан. Наличка акча кармабайбыз, көбүнчө карта менен. Беспилотный таксисттер бар.
дагы мои документы деген офис бар, ал жерде бүт документти бир жерден бүтүрөбүз. ЗАГСка бар, анан ОМСка бар, анан паспорт столго бар, ого бар, буга бар деп чуртатпай, бир жерге киребиз, бир жерден бүтүрөбүз. Баардык документти бир жерден бүтүрөт. И ошол жерде роботтор отурат. Бир аял киши, бир эркек киши. Роботтор. Ошолор кабыл алат. Банктерге кирсең, роботтор кабыл алат. Ошол заман келет, бизге деле Кыргызстанга келет. Эмне болуп атат? Көптөгөн адамдар жумушсуз калат экен. Сбербанктын 80 канчанчы жылдык юбилей болгондо, Путин келгенде ошол роботторду көргөндө көп профессияларды келечекте болбойт деди. Онун арасында поликлиникада медсестра, врачтарда сокращение болот экен. Таң калдым да, кантип эле врачтардын ордуна эмне болот? Роботтор болот экен. Олар деле анализин алды, давлениени өлчөп, справканы жазып, бүтүп бар жолун кылып бере турган роботтор келет экен. Просто башка өнүккөн өлкө, биз кичине интернеттен артта калганбыз, муну баардыгыбыз да билебиз, но ошол заман келет. Ошол нерсени мен 10 жыл мурун китептен окугам, Роберт Кийосакинин китебин окугам. Ошол айтып атат, сетевой маркетинг, нолдон баштап долларлы миллионерге жетиш кыска жолу, самый короткий путь к успеху деп. Ошондо анан аябай изилдей баштадым. Чыныгы настоящий легальный сетевой маркетинг кандай болот, лохотрон кандай болот деп аябай изилдедим. Биздин стажыбыз сетевой маркетингде жолдошуна көйсү 13 жыл болду быйыл. Биз Forever'ге чейин Amway компанияда иштегенбиз. 6 жыл ошол компанияда иштегенбиз. Эми ал компанияны жамандагым келбейт, но Кыргызстанда ол нелегальный. Нелегальный болгондуктан акча бербейт. Акча алыш үчүн же Казакстан жараны, же Россия жараны болуш керек. Ошондуктан мен айтып кетким келет, чтобы элдер адашпаш үчүн, сетевой маркетингди жаман көрүп калбаш үчүн мен айтам азыр, кайсы легальный компания кандай болот. Биринчиден, легальный компания. Мисалы, юридический адрес сөзсүз болуш керек, сайт сөзсүз болуш керек. Бизде мынакей юридический адреси жазылып турат, Кыргызстан, Бишкек, Разакова деп. Полностью официальный сайт бар. Сиздер сайт ачпайсыздар. Компания сиздер үчүн бекер сайт уже ачып койгон. Сайт ачыш үчүн канча деген $1000 кетет, туурабы? Бул жерде сиздерге бесплатный сайт жана интернет магазинди компания ачып берип атат. Бардык курьерский доставка по всему Кыргызстану болот. Курьерлер жеткизет ар бир үйгө чейин, офистерге чейин жеткизилет. Официальный популярные товары в интернет-магазине. Мынакей, интернет-магазин ушундай болот. Бардык продукцияны телефондо ачасыздар дагы, каалаган продукцияны сатып аласыздар. Үйгө чейин компания алып келип берет. Это легальный бизнестин белгиси. Экинчиден, могу жерде карап көрсөңүздөр, горячая линия деген сөзсүз түрдө болуш керек. Сетевой компаниянын горячая линия. Чалсаңыздар, мен жооп бербейм. Элиза же дагы бирөө калсын жооп бербейт. Ал жерде компаниянын сотрудниги жооп берет. Бул деген официальный компания. Түшүнүп любой компанияга эгер чакырса, юридический адресин сурагыла, сайтын сурагыла, горячая линиясын сурагыла, анан чалып көргүлө. Чтобы адамдар алданбаш үчүн, акчаларын жоготпош үчүн. Потому что көпчүлүк адамдар эмне дейт? Компанияга кирдик, иштеп атканда эле жок болуп кетти дейт, ондойлор көп. Ол лохотрон деп коет. Жаңы компаниялар көпкө чейин барбайт. Ашып кетсе 2 жыл, 3 жыл анан жоголуп кетет. Бул компанияга мынакей быйыл 43 жыл болот. Даже 44 жыл болуп кетип атат. Биз менен тең бул компания. Америкада иштейт официальный 168, бүгүнкү күндө уже 170 мамлекетте официальный болуп иштейт экен. Дүйнө жүзүндө канча мамлекет бар? 200 мамлекет бар. Ошонун ичинен 170 мамлекетте официальный легальный түрүндө иштейт. Мынакей Америкага барганда биздин Кыргызстандын флагы турат. Көрдүңүздөрбү Кыргызстандын флагы?